Профессионалдык музыкалык искусствону сактоо, өнүктүрүү жана жайылтуу дал ушундай максатта дээрлик 20 жылдан бери жыл сайын салттуу музыка жумалыгы өткөрүлүп келет. Апта ичинде күү, ыр, дастан, манас, кино, музыка күндөрү уюштурулат. Жумалык ааламдашуу доорунда og'zaki салттагы кесипкөй музыкалык искусствону сактоо, өнүктүрүү жана жайылтуу максатында өтүп, салттуу музыка өнөрүн алып жүрүүчүлөрдүн башын бириктирет. Буга чейин мындай маданий иш-чаралар өлкөнүн башка аймактарында дагы өткөн. Бұл идеянын, бұл программанын авторы, профессоры, эл артисти ардактуу биздин Роза Аманова эжекебиз. Ал эми кийинки жылдары ушул министрликке карап, бул мамлекеттик деңгээлде белгилене турган болуп колго алынган. Ошондон бери, канча жылдан бери көптөгөн жаштарды тарбиялады. Сөзүн ачыгы 20 жылдын ичинде жаңыдан катышкан жаш окуучулар, мүмкүн студенттер өзүңүздөрдүн көз алдыңыздарда чоң өнөрпоз болуп калыптангандыгын баарыңыздар билесиздер. Атүгүл ушу биз дагы убагында катышып калдык. Азыркы күндө мамлекеттеги ар бир иш-чаранын баардыгына катышып аткан манасчылар болобу, төкмө акындар болобу, дастанчылар болобу, аспапчылар, ар кайсыл кыргызга таандык улуттук аспаптарды ойной билген инсандардын баардыгы ушул салттуу музыка жумалыгына катышкан инсандар деп айтсак болот да.